Assalamu alaikum. İslam dininin başatı öte zor kıyınçılıklar menен baştaldı. Öte zor. Adam zatı kütpögön жаңы nur anı көтөрүүдө дагы öte zor kurmandıkты talap kıldı. Бұл kıyınçılıklar menен keldi. Biz bugün mına ошол kıyınçılıklar жөнүндө söz kılabız. Ayağına çeyin çok oturup görelim. Antep mıntıkençe bıyılkı acılık da kirip geldi. Bu Kurayşlar için çok tüşük oldu. Antkeni acılıkka bütkül Arap Yarım Aralından elder ziyaratga çoğulcup keletile. Kelgen elder sözsüz Peygambarı sallallahu aleyhi ve sellem'din aytıp jatkan sözüne kulak tışaytile. Jana Kurayşlar büt Araptardın dini borborun teylep turgan, аны teylөө аманатын Araptar алдында мойнуна алган Kurayşlar бул жөнүндө кандайдыр bir söz айтыш керек эле. Бүгүнкү күндө бизде дагы мамлекетте кандайдыр bir иш болсо, мамлекет башчылары коомчулукка ал иш тууралуу өзүнүн мамилесин билдирет. Билдирүү жасайт. Же президент, же жогорку кеңеш, бийлик ээлери билдирүү жасайт. Ал кезде дагы мына ошо бийлик аманатын алган Kurayşlar жаңы чыгып жаткан чакырык тууралуу кандайдыр bir өзүнүн sözün aytуусу керек эле. Kurayşlar Valid ibn Mughira'nın үйüne çoğula başladı. Al-Valid ibn Mughira kelgen Kurayşlardı jakşı tosup alat. Janalardын sözün kunt koyup ugat. Albatta, biz Muhammad'ın sözleri tuuralı elge bir söz aytubuz kerek deyt Al-Valid ibn Mughira. Kelgen Kurayşlar kanday dep oyloysуң? Biz anı köz açık Kakın desek kantet deyt. Al-Valid yok. Bizim el köz açıkları jakşı bilet. Adatta köz açıklar oğuzuna kelgende ayta berişet. Bирок Muhammad'ın sözü köz açıktın sözü emes. Anın kebi körköm kalıptagı söz deyt. Anda biz anı cindi deyli deyt Kurayşlar. Al-Valid bu kadar makul bolboyt. Yok, Muhammad cindi emes. Anı barыңар bilesiңер. Anın cindiligini hiç kim körgöndө emes, jana bul kalıp daroo ele bilinip kalat dep bu kadar makul bolboyt. Kelgili anda biz anı akın deyli deşet. Al-Valid yok. Al akın da emes. Antkeni bizdin el Rajaz, Hajaz, Qarid, Maqbud, Mabsud sımal ır ölçömlerin jakşı bilet. Muhammad'ın sözü bul ölçömlerin birine ele düşpeyt. Bunu tiler de bilesiңер deyt Valid. Anda Kurayşlar eger biz anı bakşı desekçi deyt. Al-Valid bakşılar adatta tүйүндөргө dem salgandar. Bирок Muhammad tүйүн tүйбейт, аны эч ким көргөн эмес. Ага dem de salбайт deyt. Келгендер айласы куруп, анда аны эми не дейли? Өзүң айтчы, Valid деп жалбырып жиберишет. Al-Valid biz anı atanı baladan, eneni kızdan, erdi ayaldan ajıratkan koz sözdördü tokugan söz arboçu desek tuura bolor dep akırkı sözünü aytar. Jana kelgендердин baары буга makul bolup Kurayşlar tarap ketet. Ошондон баштап Kurayşlar Меккеде элчи болгон жердин баарына барып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө сөз болсо эле Mughira'nын үйүндө сүйлөшүлгөн сөздү айта башташты. Al az gelgensip Muhammad cindi, bakşı. Kur'an ayattарын Muhammadga biröөлөр эртели кеч окуп берет. Анан ал көчөгө жаттап алып чыгат. Kur'an бул илгеркилердин жомоктору. Тамак жеп базар кыдырган бул кандай пайгамбар болсун? Деген жана башка ушактарды тарата башташты. Бул иште Абу Лахабтын ролу аябай чоң эле. Ошол кезде дагы ажылык сезонунда Кабаны көздө ар түрдүү уруулар, ар жактан элдер келет эле. Мына ошондой ярмаркалар өтөт эле. Указ, Маджанна, Зулмаджаз деген жерлерде ошондой ярмаркалар өтүп, элдер ошол жерде соода саттык менен алек болгон учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошолорго келип дават кылар эле. Ислам дини жөнүндө кабар берет эле. Бирок Абу Лахаб артынан ээрчип жүрүп, Пайгамбарыбыз сүйлөп бүткөндөн кийин анын сөзүн жалганчыга чыгарат эле. Бул укпаңыздар, бул жалган айтып атат деп. Албетте, Пайгамбарыбыздын артынан ошентип жүрүп, Пайгамбарыбыздын кылган даватына анти дават кылып атып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөздөрдү элдер андан бетер угуп, андан бетер кунт коюп, bir söz менен айтканда Абу Лахаб
бүгүнкүдөй эле канчалык динге каршы иш кылганмен дин ошончолук дүңгүрөп таралат эле. Ал эми Аннадыр ибн Аль-Харис аттуу Курайш атайы Хирага барып, Рустам жана Исфандияр сымал кызыктуу дастандарды жаттап келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан жүрүп айтчу. Ал аз келгенсип ырдап, бийлеген аялдарды жалдап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кулак төшөп калгандарга жиберип, аларды Аллахтын дининен алаксытып, пикирлерин чаччу. Ошентип ажылык да бүттү. Бирок Курайштардын бул ажылыктагы ислам динине каршы күрөшү алар күткөн натыйжаны берген жок. Тетрисинче, төрт тараптан келген элдин бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакырыгына кулак түшөп, аны менен жолугуп, дин үйрөнүп, жана диндин Мекке сыртына тароосуна Курайштар өздөрү каалабаган абалда өбөлгө түзүп беришти. Эми мындан ары эмне кылуу керек? Айлалары кетип, Курайштар бул дин менен күрөшүү үчүн чара издеп жатышты. Ал доордо кадыр барктуу адамга акылсыздар жана тексиздер гана асылчу. Курайштар ушундан улам эл арасында кадыресе баркталган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ачык асылууга даай алышпады. Анын үстүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кепилдигине алган Абу Талиптин да эл ичиндеги кадыр баркы бийик эле. Мен турган жер Кабанын батыш жагында бир калп айтпасам 80 метр аралыкта жайгашкан мурдакы пайгамбарыбыздын доорундагы Хужра деп коет парламенттин орду. Мына ошол жерде Меккедеги бүт саясий, социалдык, экономикалык маселелердин баары мына ошол жердеги парламентте чечилет эле. Жана ошол пайгамбарыбыздын 4-жылында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ачык дааватынын негизиндеги пайда болгон акыбалдан улам Мекке мушриктеринин 25 аксакалы мына ошол парламентке чогулуп, мындан ары кандай иш алып баруу керек деген маселени көтөрүштү. Жана бул кеңешке ошол кезде Абу Лахаб жетекчилик кылды. Бул отурумда Курайштар түзүлгөн абал боюнча кабатырлыгын жашырышкан жок. Чындыгында жаңы түптөлүп жатканына карабай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам негиздеп жаткан дин кылымдар бою адашууда жашаган араб коомунун дүйнө таанымына зор сокку уруп жаткан эле. Курайштар акыры бул дин менен күрөшүүнү токтотпоого жана чечкиндүүлүк менен күрөшүүгө кол байлашып тарашты. Абу Лахаб пайгамбарлыкка чейин эки уулун, Утба жана Утайба аттуу уулдарын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эки кызына Уму Кульсум жана Рукаяга үйлөгөн эле. Булар кудай эле экөө. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын динине тоскоолдук кылуу үчүн, анын мазасын алуу үчүн өзүнүн балдарынан пайгамбарыбыздын кыздарына талак берүүнү талап кылат. Жана анын уулдары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыздарына талак берип, үйлөрүнө жөнөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көкүрөк күчүгү болгон Абдуллах аттуу уулу чарчап калганда, Абу Лахаб мына Мухаммадтын эми тукуму курду деп ар кимге кубанганынан сүйүнчүлөп жүрдү. Аллах субхану ва таала мына ошондо Абу Лахабка жооп кылып Каусар сүрөсүн түшүрдү. Фасалли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Абу Лахабтын оозу бош аялы Умму Джамил да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга азап чектирүүдө чектен ашты. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ар кимди тетир кайрап, жамандап, жаңжалдарды уюштура бергендиктен Аллах аны тозокко отун чогултуучу деп атады. Biz İslam dininin başatındagы адам көтөрө алгыс, жан чыдагыс азаптарга карабай
бұл диндин мына ушул караңгылыкты жарып кирүүдөгү курбандыктары жөнүндө сөз кылдык. Эми көрсөтүүбүз мына ушул курбандыктардын уландысын силерге баяндайбыз. Тагыраак айтканда, бул кандай оор, кандай мындан да өткөн жанчудагыс азаптарды көтөргөн сахабалардын таржымалы жөнүндө сөз кылабыз. Анда кийинки көрсөтүүдө күтүңүздөр, биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, башкаларга дагы жеткириңиздер.